Ведомство аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен Кыргызстанда лицензиялык жана аккредитациялык талаптарга туура келбеген медициналык окуу жайларды жабуу сунушу киргизилет. Бул тууралуу президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгынан кийин сунуш берилет. Медициналык окуу жайлары боюнча лицензиялыкта, аккредитациялыкта талапка такыр жооп бербегендерин жабуу сунушталат. Айрым жогорку окуу жайларда студенттерден жөн эле акча алып, бирок аларга жетиштүү билим бербей, же окуусуна шарт түзүп бербей жатышат. Талапка жооп бербеген окуу жайларды жабуу сунушун тургундар да колдошот. Учурда медициналык окуу жайларды аяктаган адистердин билим деңгээли жогорулашы керектигин айтышат. Талапка жооп бербесе жабыш керек да. Аларда кийин бүткөндөн кийин иштеш керек. Адамдын ден соолугун ойлош керек. Ошо да балам. Эми жакшы врачтар болсо, бизге окшогон карыларга, бүт эле адамдарга жакшы болот го. Ооба, диплом сатылбай өзү мээнети менен, өзүнүн башы менен окуп бүткөнгө эмне жетсин балам? Адамдын ден соолугу бул табылгыс нерсе да. Көп неме врачтарын, мына мен өзүм пример, былтыр коронавирус болтуруп, келип диагноз кое албай койдум. Кое албай анализин немеге жөнөттү, Бишкекке жөнөттү. Бишкектен кайра келип таза деп. Анан сузак бартырып, Москвада окуу, ошо жерде иштеген балага жолугуп, мен тууганым алып барып, ошондон айыктым. Диагноз кое албай койдум, мен наразымын. Кыргызстанда айрым талапка жооп бербеген медициналык окуу жайларды жабуу сунушун профессорлор да колдошот. Анткени медициналык окуу жайды аяктаган адистердин билим деңгээли төмөн экендигин билдиришүүдө. Индиядан келген окуучулар деле бир жакшы билим алыш керек да. Анан биз жакшы билим албай эле халтуршук болуп анан эптеп эле ушул акчасын алып байкуштарды гостиницага камап жаткызып, жакшынака условия түзүп берсек деле баары бир билим деңгээлине көңүл бура албасак, жакшы сабак бере албасак, анан мен аларга кейип кетем да, ошолордун мындай ошолордун боорум ачып кетет. Эми аларды билүүнүн балдары атай окуйм деп келди, акчасын төлөдү. Анан биз ошол деңгээлибизди жогору көтөрүп, өзүбүздүн жана сабак берген деңгээлибизди ошо билим алар алганда ошо эл аралык деңгээлде илим алып кетсе жакшы болот эле дейм да. Муну өкмөт муну териштиргени туура эле, анан бир эретке келтириш керек да. Эл аралык коомчулуктун алдында биз уят болбошубуз керек, өзгөчө менен. Шарт түзүп бериш керек, ошол жана базалар болуш керек. Мугалимдер болуш керек, клиникалык базалар, больницалар болуш керек. Жалпысынан өлкөдө медицина адистиктери боюнча 22 жогорку окуу жай иштейт. Кыргызстанда жалпысынан 28239 чет элдик студент медициналык билим алууда. Медициналык окуу жайларында билим алган чет элдик студенттер контракт үчүн 2-3 миң долларга чейин төлөшөт. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.